Келечекте саат 7. Биринчи радио өз уктурларын баштады. Урматтуу радио көрөрмандар, кутман таңыңыздар менен бүгүн күнгө жума 22 январь 2021 жыл. Студияда Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова. Таңкы бурулушту биз баштадык. Алдыдагы 90 мүнөт бою биз менен бирге болуңуздар. Амансыздарбы ардактуу радио көрөрмандар. Ушу таң эрте сиздер менен учурашып турганыбызга абдан кубанычтабыз. Урмат, анан алдыдагы 1,5 саат аралыкта биз кандай программаларды угармандарыбызга сунуштайбыз? Анонс жасап өтпөйлүбү? Жакшы болот. Бүгүнкү биз талкуулай турган темалар дагы өзгөчө актуалдуу десек болот. Мына программа алдыдагы жарым саатта, тактап айтканда 7:30 чейин биз балык чарбасы, мынакей балык кармоо боюнча атайын мелдеш өткөрүлөт экен. Мына ушул теманын тегерегинде сүйлөшөлү. Бул анан эң баягы актуалдуулугу ушул мелдеш муз үстүндө балык кармоо биринчи жолу өткөрүлүп аткан экен Кыргызстанда. Биз ойлойбуз, бул угармандарыбыз үчүн өтө бир кызыктуу болот. Анын үстүнө балык улоого кызыккандар дагы болсо, бул спорттун түрүнө кошулуп балким мелдешке барып, көңүл ачып, ошол жерден бир дем алыш күндөрү эс алып келер. Андан тышкары биз программабыздын экинчи бөлүгүндө санариптештирүү, анын ичинде мындай фискалдаштыруу туурасында, тактап айтсак, контролдук кассалык машиналар, алардын виртуалдык контролдук кассалык машиналар тууралуу айтып маалымат берели калкка. Ал эми үчүнчү биз талкуулай турган темабыз айыл чарба багытында. Мынакей Назира, жаз келатат, жазга даярдык. Фермерлер, дыйкандар мына ушул жаздын камын азырытадан көрө башташты. Үрөн камдап, үрөндүн баягы сапаттуусун карап, мына ушул мамлекет тарабынан жардам дагы болот дегендей, мына ушул жаатта биз ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Угуучуларыбызга дагы эске салып өтөлү, биздин байланыш телефондорубуз иштеп атат. Мына ушул биз азыр айтып өткөн темаларга өз ой пикирлериңиздерди, сунуш суроолорду калтырууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Студиябыздын байланыш телефону иштеп атат. Шаардык номерибиз болсо 0312 39 21 90, мындан сырткары уюлдук телефондон 0502 39 21 90 телефондору аркылуу байланыша аласыз. Мындан сырткары Facebook аркылуу бизди онлайн көрүп жаткан угуучуларыбыз бар. Угуучуларыбызды дагы кошулууга чакыралы, биринчи радионун баракчасына кошулуңуздар. Ошондой эле биздин үнүбүздү жеткирүүгө кызмат кылып аткан, салым кошуп аткан биздин кесиптештерибиз дагы бар. Айда Исмаилова режиссердук пультта жана Facebook аркылуу онлайн чагылдырып аткан кесиптешибиз Азиз Чокморов. Анда Назира, 7-ден 3 мүнөт өттү. Соңку акыркы жаңылыктарды угуп албайлыбы? Студияда Бакыт Тапаев. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыздарбы, кутман менен. Парламенттик шайлоо конституциялык реформа жүргүзүлгөндөн кийин өтөт. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова билдирди. Анын белгилешинче 2020 жылдын 20 ноябрында конституциялык реформа жүргүзүү үчүн конституциялык кеңеш түзүлгөн. Өткөн жылы 4 октябрда парламенттик шайлоо өтүп, бирок 5-6 октябрдагы окуялардан кийин Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. БШК парламенттик шайлоону кайра өткөрүүнү 20 декабрга дайындаган, бирок жогорку кеңеш БШКга кайрадан парламенттик шайлоону дайындоого мүмкүнчүлүк берген шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдагы норманын иштешин токтоткон. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова кошумчалагандай, Бишкек шаардык кеңештин шайлоо 11 апрелде өтөт. 4 жылга шайлана турган шаардык кеңеш партиялык тизме менен келген 45 депутаттан турат. Учурда 5 фракция КСДП, Республиката Журт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан бар. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы элчи Эдуард Ауэрди кабыл алды. Жолугушууда 2021 жылга коюлган пландар, ошондой эле Кыргыз Республикасы менен Европа биримдигинин ортосундагы эки тараптуу кызматташуу маселелери, эки жана көп тараптуу деңгээлдеги алдыдагы иш-чаралар талкууланды. 2021 жылы Бишкекте Европа биримдиги Борбор Азия биринчи экономикалык форумунун уюштуруунун жана өткөрүүнүн маанилүүлүгү баса белгиленди.
Кыргызстанда калктын канча пайызы COVID-19 менен ооруганы иликтенүүдө? Бул тууралуу Жогорку Кеңештин жыйынында саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Анын айтуусунда жеке менчик ооруканалардын маалыматында калктын 47% вирустан оорубайыкты. 27 январга чейин так маалыматтар чыгарылат. Республикалык штабтын маалыматында март айынан бери Кыргызстанда 83 585 киши коронавируска чалдыкты. Президенттин милдетин аткаруучу Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Назаркул Ишекеев ээлеген кызматынан берген арызына ылайык бошотулду. Башка жарлык менен Мусаев Сыртбай Жолдошевич Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп тайындалды. Кыргызстанда калкты каттоо 2021 жылдын экинчи жарымында өтөт. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинен билдиришти. Эске салсак, март айына пландаштырылган калкты жана турак жай фондун каттоо пандемияга байланыштуу жылдырылган. 23 январда Бишкекте балык кармоо боюнча мелдеш өтөт. Маалыматка ылайык иш-чара төмөнкү Алаарча суу сактагычында болот. Ага 10дон ашуун команда катышып, муз үстүндө балык кармашат. Балыкчылар арасында мелдешти Балык чарба департаменти жана Чүй Бишкек балыкчылар коомдук бирикмеси уюштурууда. 29-30 январда Бишкектеги Кабаулук Кожомкул атындагы спорт ордосунда Кыргызстандын эркин күрөш боюнча чемпионат өтөт. Бул тууралуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Чемпионат улуттук курама командаларды түзүү, спортчулардын спорттук чеберчилигин жогорулатуу жана өлкөнүн жаштарынын арасында эркин күрөштү жайылтуу максатында уюштурулуп жатат. Мелдеш бекитилген эрежелердин негизинде өтөт. Спорттук иш-чара көрүүчүлөрсүз болуп, бардык санитардык эрежелер сакталат. Бүгүн жана эртең ишемби күнү Бишкек шаарында ошондой эле өлкө боюнча кескин суук болушу күтүлөт. Борбор шаарда абанын температурасы дароо 18-20 градуска чейин төмөндөп, кар жаай, түшкө чейин термометр -4 чейин түшөт. Ишемби күнү түнкүсүн -12, күндүз -5 градус болот. Кийинки жуманын башында бир аз жылуу күндөр кайра кайтып келет. Эми валюталар курсу менен тааныштыра кетели. 1 Америка доллары 84 сом 52 тыйын, 1 евро 102 сом 55 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 15 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Синоптиктердин бүгүнкү күнгө берген маалыматы: бүгүн Чүй областында абанын температурасы 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, Талас областында 0,5 градус суук, Ош, Жалал жана Баткен областарында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, Ысык Көл областында 0,5 градус жылуу, Нарын областында 2-7 градус суук болсо, бүгүн Бишкек шаарында мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы -1 жана +1. Рахмат, бакыт, ыраазычылыгыбызды билдирели. 7ден туура 7 мүнөт өттү. Урматтуу радио каармандар, сиздер биринчи радионун таңкы бурулуш программасын угуп жатасыздар. Эми бакыт туура саат 8де күтөлү. Назира. Ооба. Анда эмесе биз урматтуу каармандарыбызга 22 январда тарых бетинде кандай окуялар катталып калганын айтып берели. Мына 1794 жылдын бул күнү 22 январында орус саякатчысы Филипп Ефремовдун Орто Азияга арналган китеби окурмандардын колуна тийиптир. Анда саякатчы Бухара, Хива, Персия жана Индияга жасаган саякатын маалымда өткөн. Ошонун арасында Ош менен Кашкар арасында кыргыздар жашай турганын кабарлаган экен. Бул 1794 жылдын маалыматында, ошол айланасында ушундай маалыматтарды бериптир. 1958 жылдын дал ушул күнү Кыргыз АСРнин КПБКсынын бюросунда Илимпоз Касым Тыныстанов мурдагы күнөөлөрүнөн толук акталган. Белгилей кетсек, кыргыздардын арасынан чыккан алгачкы профессор, азыркы кыргыз тилинин калыпталышына зор салым кошкон инсан бул Касым Тыныстанов. 1938 жылы кандуу репрессияга кабылган. Касым Тыныстановдун эмгектери жөнүндө айта кетсек, Кыргызстан эгемендик алганга чейин ачыкка чыгарылбай, өмүр баяны иликтенбей келген. Ал эми Кыргызстан Жогорку Советинин 1991 жылдын 22 январында өткөн 3-сессиясында Кыргызстан Республикасынын министрлер кабинети туурасында мыйзам кабыл алынган. Жаңы министрлер кабинети туурасындагы мыйзамга жараша премьер-министрлик кызматка Насирдин Ишсанов шайланган. Мына урмат, кечээ дагы өкмөт отставкага кетти. Эми кайра жаңы өкмөт куралат, туурабы, инаугурациядан кийин.
Ушул эле күнү эми дүйнөлүк тарых барактарына карай турган болсок, Советтер Союзунун жетекчиси Брежневке 1969 жылдын мына ушул күнү, мындайча айтканда 22 январда кол салуу болгон, 2 тапанча менен куралданган 21 жаштагы советтик армиянын кичи лейтенанты Виктор Ильин милиция формасын кийип, КПСС борбордук комитетинин баш катчысы Брежнев түшкөн машинага ок аткан. Кол салуудан машина айдоочусу көз жумган. Ильин дароо кармалып сотко берилген. Советтик соттун чечимине ылайык психикалык оорулуу деп табылып, психиатриялык ооруканага жаткырылган экен. Мына биз ушу 22 январда болгон тарых бетиндеги айрым окуяларды дагы маалымдап өттүк. Маанилүүрөөктөрүн ооба, эми жалпы эле биз мындай таңкы бурулушка келгенде дагы кандай жаңылыктар орун алып кетти өлкөдө, дүйнөдө, мына назарды ошол жака бурсак. Бул жерден дагы бир кызыктуу маалымат болот да, Турмат. Мына Кыргызстанда аялдардын билим деңгээли эркектердин билим деңгээлине салыштырганда жогору болуп табылыптыр. Анткени Улуттук статистика комитетинин өзүнүн ушундай бир маалыматын чыгарган экен. 2019-жылы иштегендердин жалпы санында жогорку кесиптик билими бар аялдардын үлүшү 27%, эркектер 18%ды түзүптүр. Ал эми орто билими бар аялдар 17%, эркектер 8%ды түзгөн экен. Иштеген эркектердин арасында башталгыч кесиптик билим алган жактардын үлүшү 10%га жакын, аялдардыкы 5%ды түзгөн экен. Ал эми 2019-20 окуу жылында мындай караганда студенттердин арасында кыздар 52%, ал эми орто кесиптик окуу жайлардын арасында студенттердин басымдуу бөлүгү дагы кыздар болуп 56%ды түзүптүр. Ошол эле учурда көбүнчө кыздар саламат сактоо, маданият, искусство, мындай кызмат көрсөтүү жагында билим алышса, ал эми эркек балдар машина куруу, металл иштетүү, токой ресурстарын кайра иштетүү жана архитектура, электрондук техника, энергетика тармактарына көбүрөөк мындай умтулушат экен. Демек, биздин өлкөдө билим алууга умтулган, дилгир болгон көбүнчө кыздар экен, кыз кишилер басымдуу болот экен да, статистика комитетинин маалыматына караганда. Эми мындай карап көрө турган болсок, чындап кыз киши баягы билимдүү болгону жакшыраак эмеспи? Эркек балага салыштырмалуу. Эми бардык эле жаран билим алууга укуктуу, билим алууга милдеттүү. Ооба. Бирок кыз кишиге бул мындай жоопкерчиликтүү болсо керек деп ойлойм да. Эми эркек балдар армияга барат, үй бүлөсүн багат. Ошондо деле баягы билим алуу эркек балдарга да ашыкча кылбайт, бирок негизи эле Кыргызстанда билим алууга умтулган жаштардын саны арбын. Анын катарында мына IT технология боюнча дагы эркек балдар биз билгенден көбүрөөк бир аракеттер жасап, жол салган ушул чыйырга дагы биздин мырзалар болуп саналат. Анда урмат, дагы бир жаңылык менен бөлүшөлү. Ооба, маанилүү жаңылыктар болуп атат. Сөзсүз түрдө мынакей жогоруда айтып өткөндөй эле өкмөт отставкага кетти. Кечээ күнү президент милдетин аткаруучу жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов буга кол койду. Бирок кол коюлган жарлыкка ылайык мынакей буга чейин ошол премьер-министрдин ыйгар муктарын токтоткондугу жөнүндө арызы кабыл алынсын деп Садыр Жапаровдун элген кызматынан бошотулду. Ошол кол койгон жарлыкка ылайык өкмөттүн иштеп жаткан курамы дагы кызматтан кетти деп эсептелинет. Жарлыкка ылайык өкмөт мүчөлөрү ошол мыйзамдарга ылайык, Кыргыз Республикасы мыйзамдарына ылайык өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин милдеттерин аткарат деп белгиленген. Ал эми өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөнгө чейин премьер-министрдин милдетин аткаруу азыркы иштеп жаткан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиковго жүктөлсүн дейт. Мына ушул жарлыкка ылайык. Мына саясий темаларды улантсак, мыйзам долбоору боюнча маалыматта мына 10 январда президенттик башкаруу формасын кыргызстандыктар тандап албадыбы? Мына ушул маселе дагы жогорку кеңеште талкууга алынды. Жогорку кеңештин депутаттары Акылбек Жапаров, Бактыбек Турсбеков жана Үмметалы Кадыралиев конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду жөнөкөйлөштүрүп, тез аранын ичинде өткөрүүнү сунушташты. Бул демилге боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Мыйзам тууралуу мындай айта кетсек, ошо жогорку кеңештин депутаттары ага мындай кырдаалга байланыштуу муну ылдамдап өткөрүп, бир күндө же болбосо бир күндө 3 окуудан кабыл алууну дагы демилгелешти.
Мына буга чейин дагы ушул Конституциялык кеңешмин башчысы, юридик илимдердин доктору Бекбосун Бөрүбашев дагы ушул баш мыйзамдын жаңы долбоору толук иштелип бүтө элек, азырынча ушул каралып атат, толуктоолор болуп атат деп дагы айтып өткөн болчу. Эми мынакей жогорку кеңеште да талкууланып, муну тез арада кабыл алып, мына ушул кырдаалга байланыштуу деген дагы сунуш пикирлер айтылып аткан экен. Ошол эле учурда мына көбүнчө калк, ошол эле учурда эксперттер дагы эми биз саясатты артка таштап, экономика менен алектенебиз деп ишеним артып турган чагы. Ага байланыштуу дагы бир маалымат, мына экономикалык эркиндик деңгээли боюнча Кыргызстан 180 мамлекеттин ичинен 2020 жылы 81 орунду ээлептир. Бул өлкөнүн индексинде мындай индекске берилет экен да. Кыргызстан 62,9% индекске ээ болгон. ЭЭП өлкөлөрдүн ичинен эң жакшы көрсөткүчтү Армения өлкөсү ээлеп 70,6 индекске жетип, экономиканын эркин деңгээлин камсыз кылыптыр. Ал эми эң төмөнкү көрсөткүчтү ошол эле учурда ошол ЭЭПтин өлкөлөрүнүн ичинен Россия 61%, Казакстандын индекси 69,6%ды түзүптүр. Демек, Кыргызстан баягы эркин экономиканы жүргүзүүгө далалат кылып баратканын көрүүдөбүз бул статистика боюнча. Ооба, дагы бир маанилүү жаңылыктардан болуп аткан, албетте, президенттик шайлоонун жалпы жыйынтыгын Борбордук шайлоо комиссиясы чыгарды. Ошол эле учурда референдумдагы жалпы жыйынтыгын чыгарып, мынакей жыйын өткөрдү. Борбордук шайлоо комиссиясы негизинен бул шайлоого 3,63574 жаран шайлоого катышууга каттоодон өткөн. Анын ичинен 1,394,218 адам добуш берди. Ал жалпы шайлоочулардын 39,12%-ын түзөт. Анын ичинен ошол президенттик башкарууга 1,133,155 адам, башкача айтканда 81,49% ушул президенттик башкарууга добуш берген. Ал эми парламенттик башкарууга 10,91% добуш берген. Мындайча айтканда 152 миңден ашык адам парламенттик башкарууга. Ал эми бардык варианттарга каршы 4,47% добуш берилген. Мындайча айтканда 62,265 адам мына ушул эки башкаруу вариантка каршы добушун берген. Бул жалпы жыйынтыкты айтканда. Ошондой эле президенттик шайлоо тууралуу дагы жыйынтыктар тууралуу дагы Борбордук шайлоо комиссиясы жалпы жыйынтыктоочу маалыматтарды берди. 17 талапкердин ичинен 80%га жакын добушун, башкача айтканда 1,1 миллион добуш алган Садыр Жапаров мына президент болуп шайланып, алдыда мынакей 28 январга белгиленген инаугурация өтөр алдында турабыз. Мына ушул ант берүү аземине Кыргызстандын Казакстандын экс-президенти Нурсултан Назарбаевга гана чакыруу каты жөнөтүлүптүр. Башка чет мамлекеттин башчылары чакырылбайт экен. Бул инаугурациянын өзгөчөлүгү Кыргызстанда эмгектенип иштеп жаткан, өзүнүн эмгегинен баар тапкан, башкача айтканда жөнөкөй жарандардын катышуусунда өтө турганы маалымдалды. Кечээ президенттик аппараттын жетекчиси Сүйүнбек Касманбетов дагы айтпадыбы? Мына ушул ант берүү аземинде 70% жөнөкөй жарандар болот. Мындай ашыкча деле көп киши болбойт. Негизинен мындай жупуну жөнөкөйрөөк өтөт деп. Анан кечээ дагы аябай талкууга алынды. Ушул 10 миллион сомдун тегерегинде инаугурацияга коротулат деп. Бирок мен кечээ күнү кайрадан социалдык баракчалардан окуп калдым, Назира. Мынчалык деңгээлдеги каражат коротулбайт деп айтылды. Мисалы, ошол соц тармактын колдонуучусу Адинай Марипова мына ушул инаугурация күнү резиденциядан баштап филармонияга чейинки жолду жабууга тыюу салды, Садыр Жапаров өзү дейт. 10 миллион сомдук чыгымга да каршы экенин билдирди. Инаугурация күнү жолдор жабылбайт, 10 миллион сомдук чыгым болбойт. Инаугурация жөнөкөй эле өтөт. Филармониянын алдынан эле залга кирет, ант берет, кайра чыгат. Мына ушундай жөнөкөй жупуну ант берүү болот деп. Анан бул соц тармакта абдан кызуу талкуу алынып кетти го. Онлайн эле телевизор аркылуу көрүп алсак деле болмок. Мына ушундай кырдаалда деп дагы абдан кызуу талкууга алынды. Кандай болгон күндө дагы биз 28 январда элдин ишенимине ээ болгон мына Борбордук шайлоо комиссиясы расмий жарыялап, ушу шайлоодо жеңишке жеткен Садыр Жапаровдун инаугурациясына күбө болобуз. Эми урмат, биз таңкы бурулуштун темасын бурбайлыбы? Биринчи бурулушту жазайлы анда, Назира.
Мына балык спортун жайылтуу максатында Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы балык чарба департаменти жана Чүй Бишкек балык уулоочулар жана балыкчылардын коомдук бирикмеси муз үстүндө балык кармоо боюнча 2021 жылдын 23 январында мелдеш өткөргөнү турат. Иш чара Төмөнкү Аларча каналынын 3-суу сактагычында өтөт. Мелдешке балык улоону сүйүүчүлөрдүн 10дон ашык командасы катышаары күтүлүүдө. Биз анда кененирээк маалыматты балык чарба департаментинин балык чарба реестрин түзүү жана көлөмөлөрдү паспортташтыруу бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Кадыр Жунушалиев менен түз ободо маектешип алалы. Урматтуу Жакшы болот. Кадыр Асыкбаевич, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Рахмат, бирге болсун. Кадыр Асыкбаевич, мына ушул мелдеш тууралуу айтсаңыз, Кыргызстанда биринчи жолу, алгачкы жолу өткөрүлүп атат деп айтылып атат. Буга кызыктар болгондор дагы көп болсо керек. Бул мелдеш негизи мурун деле өткөрүлүп турчу, бирок именно муз алдында биринчи жолу өткөрүлүп атат. Өзгөчөлүгү ушул туурабы? Боюнча. Буга канча команда катышат? Сиздер кандай даярдыкты көрүп атасыздар? Эмне үчүн ушул Аларча каналынын 3-суу сактагычы тандалып алынды? Негизи бул биз Кыргыз Республикасы Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин балык чарба департаменти Чүй Бишкек мергенчилер жана балыкчылар коому менен биргелешип буну уюштуруп аткан себебибиз жылдан жылга өзүңөр билгендей бул балык улоо Кыргызстанда аябай мындай өркүндөп жатат да. Анан кийин эми бул Төмөнкү Аларчанын суу сактагычта өткөрүлүп жаткан себеби бул аябай ушул уюштурууга аябай бүгүнкү күнү ыңгайлуу жерде. Анан ошон үчүн алар менен чогуу биргелешип ошол жактан чечтик ошо Аларча суу сактагычын өткөргөнгө. Сиз биринчи жолу бул мелдештин өзгөчөлүгү суу астында балык улоо дебедиңизби? Анын кандай бир өзгөчөлүк айырмасы бар? Суу астында кандай балыктар бар азыр ушу сиздер тандап алган көлмөдө? Бул эми в основном бул суу сактагычта баягы карповый вид деп коет. Балыктын түрлөрү. Көбүнчөсү ушул карповый биякта эми баягы форель же башка балык түрү жок. Көбүнчөсү ушул карп түрү болот. Карась бар аякта. Ошо түрлөрү ушул 2-3 түрлөрү бар да. Баягы именно муз астында кармаганга ыңгайлуу мындай. Мына ушул муздак сууда дагы бир жүрө ала турган балыктын түрлөрү бар да, Кадыр байке? Кайсы балыктын түрлөрү ушул муздак сууда көбүрөөк жүрө алат? Мисалы, суук, муздун алды болсо, суу өтө эле муздак болсо керек. Балыктын баары эле суу астында жүрөт Ооба, суу астында жүрөт, бирок муздак суу болот го. Жайында, жайкыга ылайыкташкан балыктын түрлөрү мына ушунда билгим келип атат да, мисалы, кайсы балыктын түрлөрү ушул муздун астында болот, муз астында кармоого? Негизи эми балыктын түрлөрү бүт эле суунун астында жүрөт көбүнчөсү. Анан бул балыктар эле баягы жаратылышы ошондой болуп жаратыптыр. Бул баягы кышында зимовальный деп коет. Балыктар өзлөрү суунун астында бир өзлөрүнө ыңгайлуу жерлерди тандап, анан ошол жакта баягы муздун мындайча айтканда тоңуп калышына көп деле аларга үчүн мындай таасир бербейт да. Мына спорт сүйүүчүлөр деп аталып аткандан кийин бул жерге бир эле ушул Чүй аймагынан келип атабы? Чүй областынан же болбосо калоочулардын баары катыша берсе болобу? Мына бизди угуп аткан угармандар бар. Ошол эле учурда биздин Facebook баракчабызда расмий баракчабыздан дагы угуп көрүп аткан угармандарыбыз бар. Маалыматты бөлүшүп өтсөңүз. Биякта эми биринчи баягы өткөрүүнүн алдында негизи өзүнүн бул өткөрө турган бир жоосу иштелип чыккан. Анан ошо иштелип чыккан жоосуна каалагандары Бишкектин жарандары жана башка жактан келген Кыргызстан болобу ушул жарандар катыша алат. Бул сынактын өзүнүн бир тартиптери бар. Мелдеште, например, бул өзүнчө мындайча айтканда бир жеке командалык мүнөздө түзүп, ар бир команда 4 адамдан болот. Ошонун ичинде капитан дагы болот. Анан кийин мындайча айтканда балык улоолордо катышуулардын бир үстүндө сактап, бир калыстар тобу желим
баштык эмелерге баягы балык улоогондон желим баштыктарга салып аны өздөрүнүн эме судьясы болот, ошолор келип туруп балыктын ким канча кармагандары, прикормкага канча 1 килограммга чейин колдонууга уруксат берилет, балык улат тештердин саны 3төн ашпаш керек, ушундай жоболор жазылган да. Кадыр Асыкбаевич, мына ушул мелдеште 10дон ашык команда катышаары күтүлүп атпайбы? Анан алар эмнесине жараша мындай орундарга илинет? Кандай байгелер коюлат? Балыкты көп кармаганына жарашабы же кандай? Эми бияктан эң биринчи баягы бул спорт болгон соң, балык улоо спорту болгон соң командага бөлүнөт биринчи. Команда, ошо командалардын ичинен биякта бир чектөө жок да, балык карма боюнчачы. Анан кимиси кайсы команда канча балык кармаса, ошо боюнча эмеле баягы мындайча айтканда приздер берилет да. Балыктын санына жараша, ошол катышуучулардын эң баягы жашы боюнча улуусуна берилет, эң кичүүсүнө берилет. Ушундай эрежелер бар. Ар кандай номинациялар болот экен да? Ар кандай эмелер болот. Деги эле ушу мына балык спортунун келечеги кандай көрөсүз Кыргызстанда? Буга кызыккандар мындай жылдан жылга арып бара жаткандыгын айттыңыз. Анан бул эми мындай республикалык масштабка чейин жетиши мүмкүнбү? Бул эми республикалык масштабка жетиши мүмкүн, себеби мына Талаш областында уюштурулган 1-2 жыл мурун. Мынабы тиги бизде Көкөмөрөн бар, суу. Көкөмөрөн суу сактагысын ошол жакта уюштурулуп атат. Эми бул баягы жылдан жылга бул балык улоо эмеси спорт бул өнүгүп атат да. Эртең эми саат канчада башталат? Каалоочулар болсо барып алдын ала катталыш керекпи же дароо эле барып ошол жерден катыша берсе болобу? Байланыш үзүлүп калды. Анда биз маалыматты бере берели. Мелдеш 2021 жылдын 23 январында саат 9да башталып, андан 9:30га чейин катышуучулар түзүлүп, андан кийин ушу кеминде 4 адамдан турган команда топтолушу керек экен. Жогоруда бизге Адис Кадыр Жунушалиев каалоочулардын баары келсе боло турганын айтып өттү. Ал жакта ар кандай номинациялар дагы болот экен. Урматтуу радио угуучулар, кызыккан болсоңуздар сөзсүз дагы катышууга аракет жасаңыздар. Мына ушул мелдешке айтып атпайбы? Кадыр Асыкбаевич айтты го. Балык кармоочулардын арасында эң баягы улгайганы, эң жашы мына ушинтип номинацияларга бөлүнүп, анан атайын сыйлыктар дагы, кызыктыруучу белектер дагы тапшырылат деп айтып өттү. Эми буюрса эртең мына ушул мелдеш ийгиликтүү өтүп алсын дейли. Негизинен Назира, сиз өзүңүз балык кармоого кандайсыз? Эми көбүнчө эркектер кызыгат. Чогуу кесиптештер менен барып гана балыкты кармадым биринчи жолу. Болуп калгам. Ошо кармаганда абдан кубанычта болдум. Бирок кээде байкуш байыкта балыктарды аяп да кетет экенсиң. Анчалык көп кызыга бербейм. Негизи шараккан суудан кармадыңыздарбы? Жок, биз көлмөдөн кармадык. Бирок урмат, Кыргызстанда мына шараккан суунун боюнда ишкерлер мына көлдөн келатканда деле көлмө кылып жасап алып, анан кийин балыкты өндүрүп ача турабы. Мына ушул шараккан таза сууда багылган балыктардын мындай сапаты да жогору болуп, аларга керектөөчүлөр тарабынан дагы суроо талап эң жогору болот экен. Мисалы үчүн белгилеп өтсөк, мына өткөн жылы республикада 5139 тонна балык өндүрүлгөн. Бул да мурдагы жылга салыштырмалуу 2000 тоннага арбын болуптур. Демек 2019 жылга салыштырмалуу. Натыйжада товарды Россия, Казакстанга гана экспорттообуздон араб өлкөлөрүнө дагы экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мындай көрсөткүч мындай Кыргызстанда балык чарбасын өнүктүрүүгө шарт жаратарын эксперттер айтып келет. Өлкөбүздүн климаты балык өстүрүү үчүн жагымдуу келет экен да. Анткени мына бизде кыш Россияга караганда мындай жылуураак, көпчүлүк жерде
суу өтө деле катуу тоңуп калбайт, кайрадан деле бир аз жаз келе баштаганда эле ооба, күндүн ысыгында дагы болбойт эри экен да. баштайт. Ооба, мына Өзбекстанда күн катуу ысып кеткенине байланыштуу балык өстүрүүчүлөр бар, бирок Кыргызстандагыдай жагымдуу климат жок экен. Ошого байланыштуу Кыргызстан Өзбекстанга дагы балыкты бизде ошол экспорттоодо, туурабы? балык чарбасын баягы өркүндөтүп кетүү, өстүрүп кетүүгө мүмкүнчүлүктөр өтө эле көп экен да. Анан Назира, адистер, ушул балык баккан адистер, балыктар эмне жейт, кандай тоюттар менен камсыз болот дегенде, адистер айтат экен, тоют экиге бөлүнөт экен балыктарга. Майда балыкты жана чоңойтуучу болуп, майда балыкка берилген жемдин килограммы 200дөн 600 сомго чейин, чоңойтуучу тоюттар 130-150 сом. Экөөнүн тең Даниядан алдырса болот экен. Даниянын тоюту дагы жакшы бир азык болот экен. Анан алып карай турган болсок, негизи эле балыктын форель түрү тамак тандайт экен. Ошондуктан ага бир өзгөчө көңүл бөлүп, ошо тоютуна дагы өзгөчө маани бериш керек экен. Мына Кыргызстандын балык өстүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Ринат Досаев Кыргызстанда чындап эле мына сиз жогоруда айткандай балыктын тоюту сырттан ташылып келгенине байланыштуу кымбатыраак болуп атканын белгилеп, жакынкы арада ушу Кыргызстанда балыктын тоютун мындай даярдоо колго алына турганын дагы белгилеп өтүптүр. Ошол эле учурда мына балык чарбалары бизде жылдан жылга көбөйүп атат, туурабы? Мына Ала Мүжүн районунун Озерный айылындагы агро ишкер Дүйшүнбек Асаналиев мындай былтыр эле ошо чакан көлмөсүнөн 15 тонна балык алууга үлгүрүптүр. 7ден 30 мүнөт өттү. Мына ушинтип биз биринчи темабызды жыйынтыктайлы, урматтуу радио угуучулар. Дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Мына ушул эртең муз үстүнөн балык кармоо боюнча мелдеш өтөт. Бул мелдеш Бишкек шаарындагы Төмөнкү Ала Арча каналынын 3-суу сактагычында өтөт. Эгер кызыккан болсоңуз, сиз дагы барып катышып, ушул мелдешке катышып, балким байгеге ээ болуп келесиз. Анда соңку жаңылыктарды угалы. Назира биздин студияда орус тилиндеги жаңылыктар менен. Актанов келди. Эрмек, кутман таң. Здравствуйте. В эфире новости на Биринчи радио, в студии у микрофона Эрмек Актанов. Растет дебиторская задолженность среди потребителей. Уровень потери в электроэнергетике вырос до 12,4%. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков заявил на совещании по прохождению текущего осенне-зимнего периода. По его словам, текущая ситуация в энергетическом секторе указывает на необходимость кардинальных реформ в системе. На ремонт и закупку нового энергетического оборудования ежегодно выделяется сотни миллионов сомов, а процент потерь только увеличивается. Необходимо изучить все документы по модернизации энергетических объектов, изношенных сетей и оборудования и вывести обоснованный уровень потери в энергетическом системе. Исполняющий обязанности главы правительства отметил необходимость регулирования энергетического рынка. Сегодня энергетическая система страны работает на пределе своих возможностей. Уровень воды в Токтагульской ГЭС составляет 11,2 миллиарда кубометров. Развитие экономики невозможно без ввода новых генерирующих мощностей. Важно сконцентрировать внимание на привлечении частных инвестиций и проектов государственно-частного партнерства. Ни одного ГЧП не создано за последние годы. Нужно максимально упрощать условия и механизмы предоставления разрешительных документов для реализации инвестпроектов в энергетическом секторе, сообщил Новиков. Конституционная палата подвела итоги работы за 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По словам заместителя председателя Конституционной палаты Эмиля Ускенбаева, граждане активно начали обращаться в органы конституционного контроля защиты прав и свобод. По его мнению, такая тенденция констатирует важность и значимость этого института, и в будущем такое направление будет усиливаться. В этой связи, как отметил заместитель председателя, сотрудникам аппарата необходимо регулярно повышать квалификацию и усиливать в целом экспертно-аналитический потенциал.
Продолжаем наш выпуск. Выборы в Бишкекский горкенеш пройдут в воскресенье 11 апреля. Об этом сообщила глава Центра избиркома, отвечая на вопросы на брифинге. В соответствии с законом о выборах депутатов местной кенеши, местные выборы проводятся во второе воскресенье апреля. Бишкекский городской кенеш – выборный представительный орган городского самоуправления, избираемым городским сообществом и осуществляющий свою деятельность на коллегиальной основе. Срок полномочий депутатов Бишкекского горкенеша – 4 года. В соответствии с законом, который был принят парламентом и который приостановил проведение повторных выборов депутатов, определено, что парламентские выборы будут проведены после конституционной реформы. Об этом также отметила глава Центра избиркома. Ранее для проведения конституционной реформы было создано конституционное совещание, которое приостановило свою работу на время проведения выборов и референдума. Выборы в парламент состоялись 4 октября 2020 года, однако после событий 5-6 октября ЦИК признал выборы несостоявшимися из-за массовых нарушений. Повторные выборы ЦИК назначил на 20 декабря, но депутаты парламента приостановили действие норм Конституционного закона о выборах, которые позволяли ЦИК назначать повторные выборы. С 2019 года идет работа над программой внедрения исламских ценных бумаг, рассказала глава государственной ипотечной компании. В Кыргызстане планируется выдавать исламскую ипотеку, отметила Эльмира Абджапарова. На брифинге она рассказала, что с 2019 года идет работа над программой внедрения исламских ценных бумаг. Программу обсуждает правительство, выдвинуло ряд предложений, над ними работают. Как только документ будет утвержден, мы можем запустить работу по исламским принципам финансирования. Нами уже подготовлена внутренняя законодательная база. Мы хотим внедрить исламскую ипотеку, потому что есть запрос общества, отметила глава данного ведомства. И завершение выпуска прогноз погоды. По сообщению Кыргызгидромета, утром и днем на большей части территории временами снег, в отдельных районах осадки интенсивные. Температура воздуха в Чуйской области минус 4 градуса, в Таласской от 0 до минус 5. В Баткенской, Ошской, Джалабадской областях минус 4 плюс 1. В Исыкульской области от 0 до плюс 5. На Рынской области до 7 градусов мороза. В Бишкеке сегодня утром и днем временами снег, ветер западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха минус 1 плюс 1 градус. Рахмат, Эрмек, сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 7 саат 36 мүнөт, урматтуу радио көрмандар, сиздер угуп жаткан биринчи радионун таңкы бурулуш программасы. Урмат Жээнбеков жана Назира Молдокулова кызматтабыз. Биздин студиябыздын телефондорундағы эске салып өтөлү. Назира, кандай дейсиз? Себеби угуп аткан угуучуларыбыз дагы темага кызык кала турган болсо, сөзсүз алар үчүн биз менен байланышчу мүмкүнчүлүктөр бар. Студиябыздын телефону 0312 39 21 90, уюлдук телефон аркылуу 0502 39 21 90 номерлар аркылуу байланышыңыздар. Мындан сырткары биз Facebook баракчасы аркылуу онлайн чыгуудабыз. Биринчи радионун баракчасына кошулуңуздар. Урмат, дагы бир угармандар үчүн, айрыкча бишкектиктер үчүн мындай маанилүү жаңылык деп эсептейм. Анткени баарыбыз эле мындай тамак аш бааларына кызыгып, азыр кай жакта арзан болду экен деген маалыматты күтүп атпайбызбы? Анын арасында ала турган болсок, мына Аксай Дыйкан соода базарында 23-24 январь күндөрү азык-түлүк жарманкеси өтөт экен. Бул жарманкени Айыл чарба министрлигинин колдоосу менен өтүп жатыптыр. Эми биз жарнамалап өтпөйлү, бирок уйдун, койдун эти, жумурка, картошкала арзан болоору базарга караганда жарыяланыптыр. Ошондой эле Аксай Дыйкан соода базары түз мындай азык-түлүгүн алып келген дыйкан фермерлерге атайын орун дагы бере турганын жарыялады. Андан тышкары айта турган болчу болсок, дагы бир жагымдуу жаңылык деп коелу. Эми бул жалпы эле кыргызстандыктарга таандык АКШнын жаңы шайланган президенти Джо Байден бир катар мамлекеттердин жарандарына киргизилген тыюуларды жокко чыгарган жарлыкка кол койду. Эске салсак, 2016 жылы президенттик шайлоодо жеңип чыккан Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп кызматка киришкен биринчи эле күнү миграция боюнча жарлыкка кол коюп, анын алкагында Иран, Ливия, Судан сыяктуу 13 мамлекеттин арасында Кыргызстанга дагы анын жарандарына АКШга кирүүгө тыюу салган болчу. Мына АКШнын жаңыдан шайланган президенти бул
мыйзамды Чектөөлөрдү, жокко чыгарып, кыргызстандыктарга кышыны карай жол ачты. Эксперттер коомчулугу эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтык жакшырат деген ишенимде туруп атат. Бул боюнча дагы ошо кече күнү АКШнын Кыргызстандагы элчилиги дагы маалымат таратып, мына ушул жаңы шайланган президент Джо Байден кыргыз иммигранттарынын өлкөгө кирүүсүн токтоткон иммиграциялык жана ар түрдүүлүк визаларга чектөөлөрдү алып салуу боюнча буйрукка 20-январда кол койгонун маалымдады. Анан ал билдирүүдө мындай деп айтылган, ушул элчиликтин тараткан билдирүүсүндө: биз Кыргызстандын өкмөтүнүн акыркы 12 ай ичиндеги саякаттарга байланыштуу коопсуздугун бир кыйла жакшыртканын колдойбуз. Биометрикалык идентификация, чиптердин камтыган кыргызстандык электрондук паспорттор иштелип чыгып, даярдыктын акыркы баскычында турат. Бул паспорттор кыргызстандыктар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу саякаттоонун кепилдиги болмокчу. Ошондой эле Кыргызстандын өкмөтү Интерпол менен кызматташуусун өркүндөтүп, кылмыштуулук жана терроризм тууралуу маалымат менен бөлүшүүнү өркүндөттү деп жазылат маалыматта. Урматында биз теманы дагы бурсак, Экинчи бурулушубузду жаза берели анда. Анда санарип боюнча сөз кылсак, мына Кыргызстанда 3-жыл катары менен дээрлик мына санариптештүүгө өзгөчө көңүл бурулуп атат. Өлкөдөгү мамлекеттик органдардын баардыгы санарип системага башкача айтканда түндүк өзара өзара маалымат алмашуу борборуна туташты. Ошол эле учурда айрым мамлекеттик органдар мына техникалык жактан гана туташып, ал эми маалымат алмашуу баягыдай эле кагаз менен жүрүп атканы дагы өткөндө Коопсуздук кеңешинде дагы сынга алынды. Ошол эле учурда жеке секторду дагы түндүк системасына кошуу үчүн активдүү иш-аракеттер көрүлүп атат. Бул банк системасы туурабы? Өлкөдөгү 7ден ашык банк системасы санарип же болбосо түндүк электрондук системасына кошулду. Түндүк электрондук системасы менен маалымат алмашууда негизги жакшы көрсөткүчтү бул Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги, мамлекеттик каттоо кызматы, ошондой эле салык кызматы мыкты аткарып атканы ар дайым айтылып келет. Калкты тейлөө борборлору дагы ошол сиз айтып өткөндөй мамлекеттик каттоо кызматынын алдында калкты тейлөө борборлор дагы мына ушул бирдиктүү терезе сыяктуу кызматтарын колдонуп, мына ушул санариптештирүү тутумуна баягы жарандар дагы активдүү колдонуп жаткан кези. Мына кечээ эле Альфа Телеком жабык акционердик коому тарабынан виртуалдык контролдук кассалык машиналар иштелип чыкты. Ушул санариптештирүүнүн алкагында бул долбоор ишке кирип жатат. Өлкөдө алгачкы жолу ишке ашкан мындай электрондук долбоор менен премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков таанышты. Артем Новиков бул иштерди дагы күчөтүү керектигин, салык кызматына тапшырып, ошо кассалык машиналарды колдонуу толугу менен ишке аша турган болчу болсо, анда биз көмүскө экономиканы четтетүүгө, өбөлгө бере турган кадамдарды жасай турганыбызды дагы айтып өттү. Ошондой эле талкуунун жүрүшүндө мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Шатемиров салык процедураларын фискалдаштыруунун электрондук тутумун ишке киргизүүнүн алкагында контролдук кассалык машиналардын иштөө модернизациялоосун жүргүзүп жатканы туурасында дагы маалымдап өтпөдүбү? Мына деги эле биз ушул КК машиналардын, контролдук кассалык машиналардын иштөө принциби, деги эле ушу виртуалдык контролдук кассалык машина деген эмне? Кантип ушу телефонду колдонуп эле биз ошо жерден салыкты төлөй алабыз, же болбосо көмүскө экономиканы жой алабыз. Бул боюнча негизи карап көрсөк баары өзүбүздүн эле кол алдыбызда, болгону аны баягы акыл менен акылга алчап, билип, үйрөнүп алып, анан кийин колдонсок, бул өзүбүздүн убактыбызга дагы пайда экен. Мамлекетке дагы пайда, салык түз эле түшөт. Анан ортодогу ортомчулардын дагы жоктугу, жогоруда сиз айтып өткөндөй көмүскө экономиканы дагы жоюуга өбөлгө түзөт, коррупциянын дагы алдын алат дегендей. Анда биз бул маалыматты салык кызматынын өзүнөн кенен маалымат алалы, кандай дейсиз, Назира? Жакшы болот. Биз менен байланышта мамлекеттик салык кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Эркин Сазыков бар. Эркин мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Кутмандуу таңыңыз менен. Атайын убакытта биринчи радионун суроолоруна жооп берүүгө көңүл бурганыңыз үчүн ыраазычылык келтирени. Анан алгачкы сурообуз, деги эле контролдук кассалык машина деген эмне? Баарыбыз эле аны колдоно бербейбиз да. Бүгүн азыр аны ишкерлер колдонуп атат, туурабы?
аны деги майда же болбосо чакан ишкерлер дагы колдонууга мына жол ачылып атат. Алгач ушуну бир жөнөкөй тил менен түшүндүрүп өтсөңүз. Рахмат. Эң негизгиси ККМ онлайн десек, бул ар бир жаранга түшүнүш болсун. Жанагы эгер сиздер супермаркеттерге же чоң магазиндерге барсаңыздар, атайын сизге QR код менен чек чыгарып берет эмеспи? Ооба. Ошол атайын ошол ККМ онлайн аппаратынан чыга турган чектер. Бул жанагы калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын ошол канча сомго ошол кызмат көрсөтүлгөндүгү, ошол жерден эле канча сомго салык кете тургандыгы чекке атайын маалыматтар берилет. Ошонун негизинен айтканда үч жактуу контроль пайда болот. Бул жарандар тарабынан, өкмөт тарабынан, ошондой эле ошол эле мекемелердин, жанагы жеке ишкерлердин жетекчилери тарабынан бул ККМ онлайн деп. Эң негизгиси биз көп жылдан бери эле өзүңүздөр мурун белгилүү болгондой ошол контролдук кассалык машиналарды колдонуп келишкен болчу. Бирок 2018 жылдан тартып биз тийиштүү долбоорду киргизип ККМ онлайн дегенбиз. Бул ККМ онлайн мурунку эски контролдук кассалык машиналарга салыштырмалуу жана онлайн дегендиктен бардык ошол кассалык операциялар кеткендер онлайн түрүндө ошо маалымат автоматтык түрүндө салык кызматынын базасына келет. Мурун болсо ошол алар келип бир айда бир жолу отчетторун берип, мүмкүн чек урбай деле койсо болмок болчу. Ошонун негизинен өзүңүздөргө белгилүү болгондой салыктардын дагы тийиштүү салыктар да саналат да. Бул жарандарга кандай кызмат көрсөтүлгөнүн негизинен. Анан ККМ онлайн болгондо ошол автомат түрүндө ар бир чек урган сайын, мисалы үчүн жаранга бериппи же башканы сатып бирдеме кылып жатса дагы чектин маалыматы ошол интернет аркылуу салык кызматынын базасына келип турат. Азыркы убакта ошол 17 миңден ашык ККМ онлайн колдонот. Бул жеке ишкерлер, ошондой эле жанакы ошол ири соода борборлордо болобу, ошол жарандарга, калкка кызмат көрсөтүүнүн негизинде. Бирок бизде ошондо ККМ онлайн киргизгенден кийин ишкерлерди мындай көйгөй деп айтсак болот. Анткени ар бир аппаратты сатып алыш керек болот, туура? Сатып алыш керек болчу. Ооба, бул аппаратты сатып алгандыктан дагы аны техникалык тейлөө да керек болчу. Ага дагы ай сайын же жылына бир жолу төлөп туруш керек болчу. Бул жанакы центр технический обслуживание деген атайын операторлор болгон мурун. Алар карап ушул бардык ККМ онлайн туура иштейби, иштейби, ошонун баарын контролго ала турган ошол жеке ишкерлер болчу алар дагы. Бирок биз ошол салык кызматы жарандар менен жолугуп, ишкерлер менен жолугуп жүргөндө алардын көйгөйлөрүн угуп, ошол программдык же жөнөкөй тили менен айтканда виртуалдык ККМ онлайн иштеп чыктык. Эң негизгиси бул жерде өзгөчөлүгү болуп, ошол виртуалдык жанакы ойлойбуз ошол жанакы азыркы ошо колдонуп жаткан ККМ онлайнга салыштырмалуу ушул алда канча арзан болот. Мындай айтканда дагы ошондой эле чекене товар жүгүртүүнүн ушу мониторинг үчүн онлайн режиминде жана биз былтыр стандарттарындагы ККМ онлайндын колдонуу талаптарындагы тийиштүү иштелип чыккан болчу. Бул ушул виртуалдык ККМ онлайнга карата. Анткени ар бир ишкер эгер өзү мурун ККМ онлайн аппаратын сатып албай азыркы убакта ошол жарандарга тийиштүү кызмат көрсөтөм деген ниети болсо, алар ошол бизде тийиштүү ошол ККМ онлайндын атайын реестри бар. Бул жерде тийиштүү компаниялар ошол конкурстун этабынан өтүп, алар ошол жанакы реестр контроль машинанын киргенде, мисалы үчүн азыркы убакта 7 компания
тийиштүү кызматтарды көрсөтө алат. Мындай айтканда ККМ жаңы модельдерин ушу ишкерлерге бере алат. Мындайча айтканда, Эркин мырза, жөнөкөйлөтүп айтканда колубуздагы мобилдик телефонду ушул ККМ же болбосо виртуалдык кассалык контролдук машина катары колдонсок болобу? Ооба, ошого кетип баратам. Ошол жана жети компания конкурстан өткөндөн кийин, анын ичинде жана Мегаком да бар. Ошондо алар жарандарга жанакы компьютерге болобу, планшетке, мобилдик аппаратка болобу тийиштүү программдык продукту жүктөп алууга мүмкүнчүлүгүн беришет булар компаниялар. Ошондо алар өзүнүн жанакы приложение катары жүктөп алгандан кийин, мындай айтканда, чек чыгаруучу аппарат деле сатып алыш керек, ал арзан эле турат. Ошол чек чыгаргандан кийин ошол сотка болобу, жанакы компьютер болобу, ошол жерден эле чекти чыгарууга мүмкүнчүлүк алышат. Бул эң негизгиси ККМ онлайнды эң негизги максатыбыз ошол ККМ онлайнды Кыргызстан боюнча жайылтуу. Анткени эгер ойлойбуз ККМ онлайн аппаратсыз деле кызматтарды көрсөтүп, такыр эле арзан болсо, ойлойбуз ушул ишкерлер, мындай айтканда, орто жана чакан ишкерлер ошол ККМ онлайнга акырындык менен өтө берет. Эркин Орозбекович, мына ушул ККМ аппараттарын азыр эми ишкерлер ошол аппарат менен колдонуп атат да, ал эми ошол сиз жогоруда айтып өткөндөй эле ошол уюлдук телефон же планшет же компьютерге качан өтүп ошол тиркемеси иштей баштайт? Мен жогору айтып кеткендей, бул компаниялар, операторлар тийиштүү өзүнүн программдык продуктыларын жайылта башлагандан тартып, ошол масштабдуу иштей баштайт. Муну сал кызматы ошол бул ортомчу тийиштүү мамлекеттик орган, бирок жана жеке ишкерлер, жеке компаниялар, ошондой эле ичинде жанакы мамлекеттик да компания бар, Мегаком. Алар ошол жайылта баштагандан кийин программдык продуктун бул толук кандуу иштей баштайт. Бирок сал кызматы жерлерде ишкерлер арасында алдында ошол биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Жолугушууларды өткөрүп атабыз. Ошондой эле кагаз түрүндө дагы маалыматтарды берип жатабыз. Аларга ошол виртуалдык ККМ онлайнга кандай өтүүдө кандай артыкчылыктарга алар ээ болоорун. Мисалы, кандай артыкчылыктарга ээ болот? Ушул жерден дагы бир түшүндүрүү иштерин бөлүшө кетсеңиз. Дегенибиз, эгерде виртуалдык онлайн ККМ системасы ишке кире турган болчу болсо, анда мисалы алсак, бүгүн ири соода түйүндөрүндө эле ККМ машиналар иштеп атпайбы? Анда Ош базарында соода кылып аткандар, же болбосо майда күркөлөрдө соода кылып аткандардын баары тең ошо онлайн менен ошо телефонду колдонуп канча товар сатканын ошол жерден баягы түз салык системасына көрсөтүп турабы? Мына ушул жерин чечмелеп өтсөңүз. Эң негизгиси баардыгы эле автомат түрүндө өтөт деген азырындай бизде ниет жок. Бул бизде дагы тийиштүү график кабыл алынган болчу. Акырындык менен ошол акыркы жылдары ошол салык төлөөчүлөрдү ушул ККМ онлайнга өткөрүү боюнча. Бирок биз азыр ошол ишкерлерге мындай выбор берип атабыз. Эгер сиз жаны ошол виртуалдык ККМ онлайн колдонсоңуз мүмкүн болот, же азыркы колдонуп жаткан ККМ онлайнды колдонсоңуз болот деп. Бирок артыкчылыгы жана жогоруда айтып кеткендей, виртуалдык аппаратты сатып албай эле кандай өзүңүзгө мүмкүнчүлүк болгондун негизинен эле колдоно берсеңиз болот деп. Мындан тышкары биз былтыр да айтып кеткенбиз, ушул жылдын январь айынан баштап тийиштүү салыктын да бир түрү пайда болгон болчу. Бул жанакы спецрежим деп айтып жүрөбүз, орусча айтканда. Атайын режим болуп. Ошондо бул жерде чекене сатуунун ошол эсеп алуун жаны стандарттарын жана жан технологияларын киргизгенбиз. Мындай айтканда, эгер чекене сатып жаткан ишкерлер, көбүнчө жана патенттен иштеп жаткан жеке ишкерлер, жаны ошол азыркы киргизилген тартипке өтүүгө мүмкүн алышат. Алар биринчи жылы иштеп жатканда бекер акчасы, мындай айтканда, салыктарын төлөбөй иштешет. Бул жан система өтсө. Экинчи жылдан баштап 1% төлөйт. 3-жылдан баштап 2% болот. 4-жылдан баштап 4%.
бул жанакы кирешесинен тапкан акчасынан тартып салыгын төлөйт. Бирок бул жерде эң негизги талап болуп, алардын колунда виртуалдык ККМ онлайн болуш керек деп айтабыз. Демек салыктардан бошотулат турбайбы? Бошотулат. Демек Эркин мырза, бул жерде мамлекеттик салык кызматы администрирлөө эмес, мындай өнөктөштүк негизде мамилени баштаган экенсиздер. Анан ишкерлер муну колдоно баштадыбы, виртуалдык мындай алды менен кадам таштап бир активдешкен ишкерлер барбы? Бүгүнкү күндө жок. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2 күн болду улуттук мамлекеттик компания өкмөттө өзүнүн продуктусун тааныштырып, расмий жарыялады. Ошондой эле башка дагы жеке ишкерлер да өзүнүн продуктуларын ошол январдын аягында болбосо дагы февралдын ичинде ишке киргизебиз деп пландап жатышат. Ошон үчүн ойлойбуз, келе жаткан 2 ай, 3 айдын ичинде биз ошол жеке ишкерлерди буга өтүүнү уже көрө баштайбыз. Эркин мырза, бул ушу ККМ онлайн системасына сөзсүз Кыргызстан өтүш керек да. Анткени биздин негизги өнөктөш соода сатык жагына негизги өнөктөш өлкөлөр дагы бул системага өтүп атат. Ошол эле учурда ЕАЭПтин дагы улуттук системасы түзүлөт да бул боюнча, туурабы? Биз ошого даяр болушубуз керекпи? Туура, эң негизгиси ЕАЭП өлкөлөрүнүн ошондой эле ЕАЭП комиссиясынын эң талаптары болуп, жанакы санариптештирүү. Анткени ошол эле системалар санариптештирүү, анткени ошол эле ЕАЭП өлкөлөрүнүн мамлекеттеринин салык органдарынын ортосунда маалымат алмашуу азыркы убакта онлайн түрүндө жүрүп жатат. Мисалы үчүн эле ошол эле импортерлор болобу же экспорттоочулар болобу, алар тийиштүү товарларды киргизип же чыгарып жатканда ошол эле электрондой фактураларды колдонушат, башка дагы онлайн кызматтарды колдонушат. Ошон үчүн биз дагы акырындык менен ошол ЕАЭП өлкөлөрүнүн стандартына кирип жатабыз. Мисалы үчүн быйыл да биз тийиштүү ошо маркалоонун да коддорун бере баштадык. Мисалы үчүн Россия Федерациясы дагы кээ бир товарларга ошол маркалоону киргизип, эгер товар маркаланбаса, ал мамлекетке кирбейт деген талаптарын койгон болчу. Мисалы үчүн биз январдан тартып ошол жылдын жанагы бут кийим товарларында маркалоо койдук. Бул дагы ошол улуттук компания Мегаком аркылуу жүрүп жатат бул иш. Анткени ал конкурстан өтүп, ошол коддорду берүүчү негизги орган болуп саналган. Мындан тышкары айта кетейин, ошол азыркы бардык жүргүзүлүп жаткан ошол электрондоштуруу боюнча иштер бул салык ошол жол жоболорун, фискалдаштыруу долбоорлорунун негизинде жүрүп жатат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол 2020 жылдын 1-июлунан тартып ошол долбоордун негизинен электрондой фактураларды киргиздик. Автомай куюучу станцияларда автоматташтырылган башкаруу системасын киргиздик. Ошондой эле нефть трейдерлер колдонуучу бул электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды дагы болдур киргизип, азыр жакшы натыйжаларды бере баштады бул компоненттер. Бирок мындан тышкары биз быйыл дагы бул жаатында дагы ушу жигердүү иштерди жүргүзөбүз. Бул сүйлөшүп жаткан ошол виртуалдык ККМ онлайнды киргизүү, аларды жайылтуу эң негизгиси. Мындан тышкары 1-апрелден тартып алкоголдук продукцияларга жана тамеки буюмдарына биз маркалоону киргизебиз. Мындан тышкары ошол эле апрелден тартып кээ бир салык төлөшүүнүн кээ бир категорияларын электрондук форматка милдет түрүндө өткөрөбүз. Алар боюнча дагы тийиштүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бул жанагы салык кызматынын сайты аркылуу. Эркин мырза, мына премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков ошол өткөн жыйында ошол ККМди пайдаланууга милдеттүү ишкер субъектилерин көзөмөлдөө жаатында ишти активдештирүү тапшырмасын бербеди. Анан ошол эле учурда ошол Новиков бирдиктүү улуттук товарлар каталогун иштеп чыгуу боюнча дагы ишти тездетүүнү тапшырды да. Бул бирдиктүү товарлар каталогу деген эмне? Аякта кандай мунун өзгөчөлүгү бар? Ушуга да токтолсоңуз кыскача. Бул башка органдарга тапшырма берди болуш керек. Анткени бирдиктүү товарлардын ушул
системасын түзүү салык органына мындай айтканда функционалдык милдетине жатпайт. Анткени эмне десе салык кызматы бул салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрдү чогултуучу орган. Мындан тышкары биз ошол салык төлөөчүлөргө алар өз убагында жана туура салыктарын жана камсыздандыруу төгүмдөрүн төлөөгө шарт түзүүчү орган болуп саналат. Мындай айтканда жанагы азыркы эле виртуалдык болобу, аларга ошо санариптештүүнүн алкагында мындай онлайн кызматтарды түзүү органбыз. Ал эми фискалдык саясатты жүргүзүүчү орган бизде башка орган бул экономика министрлиги. Эми мына ККМ онлайн системасынын ишке киргенине 2-3 жылдын жүзү болуп калбадыбы? Бирөө сөз менен айтканда өз натыйжасын берип атабы? Албетте берип жатат. Анткени ошол эле жанакы мен башында айтып кетпедимби, көбү мурун мисалы үчүн салык чогултууда дегенибиз да? Ооба, туура айтасыз. Акыркы жылдарда өзүңүздөргө белгилүү болгондой акырындык менен ошо мурунку жылдарга салыштырмалуу салыктар өсүп жатат. Мисалы үчүн былтыр деле алып кетели, ошол смарт салым жанакы соопчо жоболордун фискалдаштыруунун компоненттери жана жогоруда айтып кеткендей, ошолордун жардамы менен жана ковид оорусуна мындай айтканда ага карабай биз былтыр планды толугу менен аткардык салык боюнча. Рахмат сизге. 107,3 миллион сомго да ашыгы менен аткардык. Ойлойбуз акырындык менен да быйыл да киргизсек ушул өзүн актайт деп ушул система. Көмүскө экономиканы дагы ачыкка чыгарабыз. Рахмат сизге. Биз менен түз байланышта мамлекеттик салык кызматынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Эркин Сазыков болуп маалыматтар менен бөлүштү. Азыр болсо саат 8-ди көрсөтүп калды. Назира, мен да кызыгып калдым. Эми иш баштайын деп турдум эле, ККМди алышым керек экен. Албетте. Колуңузда телефон бар, кыйналбайсыз. Жаңылыктарга кезек берели. Жакшы болот, анда Бакыт кайрадан сөз сизде. Рахмат. Кыргызстан өкмөтү 20-январда отставкага кетти. Борбор шайлоо комиссиясынын мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын жарыялагандан кийин президенттин милдетин аткаруучу жана жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана премьер-министрдин ыйгарым укуктарын токтотуу жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Бул жарлык менен Жапаровдун премьер-министрлик ыйгарым укуктары токтотулуп, премьер-министрлик кызматтан бошотулат. Конституцияны өзгөртүү боюнча референдумду дайындоо жол жобосунун жөнөкөйлөштүрүүнү сунуш кылган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Демилгечи депутаттардын бири Акылбек Жапаровдун биринчи радиого билдиришинче, жогорку кеңештин регламенти жана ченемдик укуктук актылары жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунушталууда. Регламенттерин жөнөкөйлөштүрүү. Мына мисалы ошол экини бир ай сайтка илбей срогун азайтуу, 3 окууну ортолорунда сроктору 10 күн, 20 күн деген сроктордун баарын азайтуу. Убактарын карап атабыз, азыркы парламенттин дагы убактысы бүтүп баратпайбы? Ошондуктан шайлоо кодексин кабыл алышыбыз керек. Өкмөт жөнүндө мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Ошону эгерде жогорку кеңеш өзү чече турган болсо, анда убактысын азайта алат. Элге талкууну дагы, өзлөрүнүн талкуусун дагы дегендей. Эске салсак, 10-январдагы башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумдун жыйынтыгында шайлоочулардын 81%дан ашыгы президенттик формага добуш беришти. Энергетикадагы азыркы кырдаал тармакты түп тамырынан бери реформалоонун зарылдыгынан кабар берет. Бул тууралуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу, биринчи вице-премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков учурдагы көз-кыш мезгилинин өтүшү боюнча жыйында билдирди. Анын белгилешинче, кырдаалдын дебитордук карызы өсүп жатат. Электр энергетикада жоготуулардын деңгээли 12,4%га чейин жогорулады. Ошол эле учурда жаңы энергетикалык жабдууларды оңдоого жана сатып алууга жыл сайын миллиондогон каражаттар бөлүнүп, жоготуулардын пайызы өсүүдө. 23-январдан тарта Кыргызстанга учак жана унаа менен келген жарандардан акыркы 72 саат ичинде тапшырган ПЧР анализинин жыйынтыгы талап кылына тургандыгын республикалык штаб билдирди. Учак менен келген жарандар келген учурда
анкеталар санитардык карантиндик посттордун кызматкерлерине берилет. Аэропортто дене табын өлчөө, санитардык ченемдердин жана социалдык обочолонуу талаптарынын сакталышы, ПЧР анализи текшерүүгө алынат. Эгерде оорунун белгилери байкалса, ооруканага жаткырылат. Транспорт менен келгендерден дагы акыркы 72 саат ичинде жасалган ПЧР анализинин жыйынтыгы санитардык ченемдердин жана социалдык обочолонуу талаптарынын сакталышы текшерилет. Ирактын борбору Багдадда болгон жардыруудан 30дан ашык киши каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Багдад шаарынын борбордук аянтына жакын жердеги эл көп топтолгон базарда 2 террорчу өзүн өзү жардырууга аракет кылган. 2 жолу жардыруудан 30дан ашык киши каза болуп, 73 жаракат алды. Мындан кийин шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлгөн. Кыргызстанда калктык каттоо 2021 жылдын экинчи жарымында өтөт. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетине билдиришти. Эске салсак, март айына пландаштырылган калкты жана турак жай фондун каттоо пандемияга байланыштуу жылдырылган. Бүгүн 22 январь жума күнү Бишкекте бир катар көчөлөрүндө электр жарыгы өчүрүлөт. Түндүк электр ишканасынын маалыматы боюнча саат 8:30-дан 12-ге чейин Фатьянов көчөсүндө, 9-дан 13:00-ге чейин номер 88-орто мектебинде, саат 9-дан 17-ге чейин Малдыбаев көчөсүндө, 9:30-дан 14-ге чейин ал эми Биргич районундагы номер 16-чы, 21-чи, 29-чу, 29А, 30-чу турак үйлөрдө, 9:30-дан 17-ге чейин Медеров, Бектенов, Скриябин көчөлөрүндө, Бийкуш көчөсүндө жана Ялта, Бахминки, Жалил жана Садовая көчөлөрүндө, 9:30-дан 18-ге чейин Акордо конушунда, Табачный, Ибраимов жана Гүренкеев көчөлөрүндө, Чехов жана Кулатов көчөлөрүндө болбойт. Бул аралыкта электр линияларында тоскоолдук кылган бак-дарактардын бутагын кесүү, профилактикалык жана башка жумуштар жүргүзүлөт. Бүгүн жана эртең ишемби күнү Бишкек шаарында ошондой эле өлкө боюнча кескин суук болушу күтүлөт. Борбор шаарда абанын температурасы дароо 18-20 градуска чейин төмөндөп, кар жай түшкө чейин термометр -4-кө чейин түшөт. Ишемби күнү түнкүсүн -12, күндүз -5 градус болот. Кийинки жуманын башында бир аз жылуу күндөр кайра кайтып келет. Эми валюталар курсу менен таанышып алыңыздар. 1 Америка доллары 84 сом 52 тыйын, 1 орус рубли 102 сом 55 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 15 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Эми синоптиктердин бүгүнкү күнгөргө маалыматы менен тааныштыра кетсек, бүгүн Чүй областында абанын температурасы 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, Таласта 0,5 градус суук, ал эми Ош, Жалал жана Баткен областарында 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көл областында 0,5 градус жылуу, Нарында 2-7 градус суук болсо, бүгүн Бишкек шаарында жаан-чачын болуп, мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ардактуу радио угармандар, сиздер Биринчи радионун таңкы бурулушун түз эфирде көрүп жатасыздар. Жана бизди Facebook баракчабыздан дагы онлайн түрүндө көрүп угуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бишкекте саат 8-ден 6 мүнөт өттү. Биз мына жаздын камын кышта көр деп эл ичинде айтылат. Бүгүнкү күнү биздин дыйкандар жазга карата өрөөндү камдап техникаларын даярдап аткан учуру, ага байланыштуу биз мамлекет ушу дыйкандарга кандай колдоо көрсөтө алат? Бул туурасында сөз кыралы деп турабыз. Республикада кондициялуу үрөөн өндүргөн жана саткан үрөөн чарбаларга кеткен чыгымдын 30% мамлекет өзүнө алат. 2020 жылдын декабрь айында Жогорку Кеңештин жыйынында үрөөнчүлүктөгү мамлекеттик дотация жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү талкууланып, мыйзам долбоору кабыл алынган болчу. Бүгүнкү күндө өлкөдөгү үрөөн чарбаларынын абалы кандай, дотацияга үрөөндүн канча түрү берилет? Бул туурасында биз Айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигине караштуу айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаментинин директору Талабек Айдаралиевди студиябызга чакырганбыз. Талабек агай, саламатсызбы? Саламатсыздар. Урматтуу радио угармандар, ошондой эле биздин студияга келген мейманга сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Байланыш телефонубуз 502 39 21 90, анан тышкары 0312 39 21 90 телефон аркылуу байланышка чыгып өзүңүздөрдүн сурооңуздарды менимче бул бериңиздер. темага дыйкан фермерлер дагы абдан кызыгат болуш керек. Сөзсүз түрдө биздин программага активдүү катышыңыздар деп чакырып өтөлү. Жогоруда Назир айтып өткөндөй эле Facebooktан дагы балким телефон чалууга мүмкүнчүлүгүңүз болбосо, онлайн Facebook түз трансляция кылуудабыз. Биринчи радионун баракчасынан суроолоруңуздарды бериңиздер. Талайбек мырза,
мантаңыз менен. Рахмат сизге атайын убакыт бөлүп келгениңиз үчүн. Талайбек агай, сөздү ушундан баштасак, бүгүнкү күндө мына дыйкандардын үнүп өткөн эле үрөөн болуп атат да, мамлекеттин негизги колдоосу ушул сезилерлик бул үрөөндү дотацияга берүү болуп келатат. Акыркы 2 жылдан берки убакытта болуп калды болуш керек. Бүгүнкү күнү 2021 жылдын жаз айларына карата кандай камылганы көрдүңүздөр? Мамлекеттин бюджетинен үрөөндү дотациялоо үчүн каражат бөлүндүбү? Саламатсыздар, урматтуу. Биринчиден, мына жана сиз айткандай дотация боюнча мыйзам чыккандан бери мына биз 2020 жылы биринчи жолу бул Кыргызстан тарыхында болуп аткандыктан бир аз кыйынчылыктар болду айтсам да болот. Ошон үчүн жазкы 2020 жылдын жазкы талаа жумуштарына болгону 22 гана биздин үрөөн чарба катыша алды. Жана 30% үрөөндү элге таркатуу боюнча. Анын ичинен болгону ошо 1107 тонна гана биз тарката алдык. Анткени мына пандемия болду, өзүнүн кичине запкысын тийгизди да. Ошол себептүү бирок 8 миллион 200 миң сомго дотация алышты биздин дыйкандарыбыз. Ал 1000ден ашык дыйкандар алды, негизинен Кыргызстан боюнча. Мына күздүк эгинде да, күздүк эгүүдө бизде баягы кылкандуудан эгиндер эгилип, бул да 17 үрөөн чарбасы катышты. Жанагыдай баягы күздүк эгүүдө бир гана ошо кылкандуудан эгиндер эгилгендиктен көп чарбалар катышкан жок. Себептен негизинен мына жаштык эгиде азыр башталат. Буга биз баягы жылдын башында ошо дотация жөнүндө өкмөт токтом кабыл алынганда эле биз жылына 107 миллион сом каралган. Баягы 5 жылдык мөөнөткө ар бир жылына деп. Анан мына биринчи башында ошо где-то 8 миллион 9 миллион тегерегинде алгандыктан мына быйыл биз 54 миллионго заявка бергенбиз айыл чарба министрлиги бюджетке киргизилип атканда. Бирок азыркы кезде өзүңүздөр билесиздер, мына акыркы окуялардан кийин бюджетти ошо 54 миллионду биз азыр деле сурап атабыз Минфинден. Анан баягы эсеп чотун карап туруп, ошо 54 миллионду ушу берет дегенге макулдугун берип атат. Азыр ушул процедура жогорку кеңештен бюджет 20 жылга изменение киргизгенде ушул иш каралып атат. Бул жерде бир гана нерсе айта турган нерсе, бизде 2020 жылы ошо дотация акчасы берилип атканда мындай бир ошол берилген акчага алган үрөөнүн сапаты кандай болуп калат деген бир бүдөмүк ойлорго гарантия бериш үчүн жанагы 30% акчаны өкмөт жанагы үрөөндү алгандан кийин алып, сээп, анан кийин жыйнагандан кийин гана акчаны төлөй турган болуп калган да. Ошондой токтомго ошондой шарт менен киргизилип калгандыктан көп биздин үрөөн чарбаларга катышкандан баш тартып катыша албай калышты. Катышкыбыз да келбей калды. Себептен эми баягы жазында болсо күзүндө эмки күзүндө акчаны алат экенбиз деген мындай шарт болгондуктан көпчүлүк ыргалжың болуп калышты да, катыша албай. Анан мына биз быйыл ошону оңдоо максатында күзүндө жанагы өкмөттүн токтомуна, анан жанагы мыйзамга дотация тууралуу изменение киргиздик да. Ошол үрөөндү алып туруп сепкенден кийин эле баягы үрөөн өзүнүн баягы максаттуу пайдалан деген эме болот, акт жазылат. Ошонун негизинде бере турган болуп. Ошол максаттуу пайдаланды, бул үрөөн себилди дегенден 15 күнүн ичинде баягы райондук комиссиялар акты жазып берсе, биз ошо 15 күн ичинде төлөп беребиз деген изменение киргизип атканбыз да. Азыр изменение мына бул понедельник күнү жогорку кеңеште 2-3 окуудан каралат. Анан токтомдо, өкмөттүн токтомдо даярдалып атат. Азыр бүгүн эртең премьер-министр кол коюлганын астында турат. Ал кол коюлуп калса жанагыдай жеңил болот да, анан катышуучуларга, үрөөн чарбаларга катышуучулар да көбөйөт. Анткени алар уже үрөөн бергенден баягы үрөөндү алган дыйкан барып жерине барып сээпкенден кийин ошо максаттуу пайдаланды деген акт жазылгандан ошо акчасын биз бере баштайбыз да. 15 күн ичинде гана беребиз деген токтомго киргизилген. Мамлекеттик үрөөн чарбаларына берилеби статусу бар? Негизинен бизде мамлекеттик үрөөн чарба деген өзү аз эле. 11 эле мамлекеттик үрөөн чарба бар. Алардын да деле аты бар,
заты жеке менчиктеги го. Ооба, көп негизи булар түштүк областта, Баткен менен Ош областында, себеп дегенде ошол убакка чейин мамлекеттик статусту кармап калышкан. Ал убакта баягы жерге болгон талап көбөйгөндүктөн, жер тартыш болгондуктан баягы мурдагы чарбалар ошол статустун алып калган. Бирок мындай фактически карап келгенде ушул маселе бизди да Айыл чарба министрлигин кооптондуруп, азыр ушул жака жаңы аттестация өткөрүп, жанагыдай аты бар, заты жок үрөн чарбалардын арылары деп турабыз. Мына кечээ күнү 20 январда министрдин буйругу чыкты. Ошол 1 мартка чейин ушу Кыргызстанда үрөн чарбалардын баарын аттестациядан кайра өткөрүп, анан жанагыдай заты жок үрөн чарбалардан арылуу максатында жанагыдай ошол статуска жабынып алып, жерди өздөрүнө менчикти пайдаланып, бирок ошол убакта жана үрөндү болгон камсыздоону канаттандыра албай, ошо районда же болбосо ошол өздөрүнүн айылында же айыл өкмөтүнө канаттандыра албай жаткан үрөн чарбалар көбүрөөк болуп кетти. Ошолорго баягы критикалык көз караш менен карап, айыл өкмөтүн ошол эле районду камсыздабай албай калган үрөн чарбалар, камсыздагысы келбей калган үрөн чарбаларды биз азыр ошол статустан ажыратабыз. Анткени баягы статус деген анын артында да бир топ привилегиялар болот да, бир жардам болот. Жанагыдай айыл жергесине жерди бөлүштүрүүдө, ФПСтен жерин бөлүштүрүүдө үрөн чарбаларга жанагы конкурстуктан тышкары биринчи кезекте берилет да жер. Ошол себептен ошондой пайдаларын карап үрөн чарба болуп, бирок иштебегендерден биз арылабыз ушул 1-2 айдын ичинде. Таалайбек агай, мына сиз жогоруда айттыңыз, 11 мамлекеттик баягы ат аталып жүргөн үрөн чарбалары бар депчи, анан алардын карамагында жалпы канча гектар жер бар? Талап боюнча үрөн чарбасынын жери 200-300 гектардан төмөн болбош керек, туурабы? Анан эгерде сиздер баягы лицензиясын кайтарып ала турган үрөн чарбаларынын тизмесин түздүңүздөрбү? Баш аяк канча болуп атат? Негизи биз антип бир азыр мамлекеттик үрөн чарбалары деп жөнүндө сөз кылсак да. Мамлекеттик үрөн чарбаларды бизде үрөн чарбаларга болгон мындай требования, ал мамлекеттик болобу, менчик болобу бирдей эле. Өкмөт тең көз караш бирдей, өздөрүнө критерий оценкасы да бирдей, баазы. Ошол себептен азыр бир мамлекеттикти же мамлекеттик эмесине карабайбыз, ал кылып аткан ишине, жанагыдай өндүрүп аткан үрөнүнө. Эң негизги критерий эмне деп айтабыз? Мисалы үчүн үрөн чарба болуш үчүн, канаттандырылыш үчүн жана сиз айткандай жер болуш керек да. Ошол суулуу жер, жалаң гана суулуу жерде кеминде 100 гектардан кем эмес болуш керек. А мына чүй жергесинде, мына түндүк региондордо 200-250 гектарга чейин. Бирок биз буга да азыр бул положениеге да киргизип атабыз да. Өзгөртүүлөрдү киргизип, азыр мындай жерди, мисалы түштүк жеринде 50 гектарга чейин деле мүмкүнчүлүк берип атабыз. Себеп дегенде үрөн чарбалардын жерин улам убакыт өткөн сайын жана жаңы шайланган депутаттар болобу, айыл жергесинде, айыл өкмөттөрү болобу, ушу үрөн чарбанын жерин алып берем деп коюп эле жерлерди алып өздөрү мына мыйзамга да баш ийбей ушундай чара. Мына 2000 жылдардын тегерегинде 59 000 гектардан ашык үрөн чарбалардын жери болсо, бүгүнкү күндө 31,5 тегерегинде эле калыптыр. 31,500 гектар эле калды. Эми эсептеп көрү, 31,500 гектар Кыргызстанга мисалы үчүн 64 000 тонна үрөн керек болсо, алар камсыздалбайт. Биринчиден анын 31 000 гектарынын баары үрөнгө калтырылбайт. Булар чарба, алардын малы бар, алардын башка багыттагы иштери бар. Мисалы үчүн чөп даярдайт, баягы май өсүмдүктөрүн даярдайт. Ошон үчүн алардын ичинен ушу сиз айтып аткан 31 000 гектардын ичинен 11 000 гектары гана, 3төн 1 гана үрөн үчүн пайдаланат. Үрөн болгондо да кайсы үрөндүн түрүнө көбүрөөк басым жасалат? Буудай арпа же да башка дагы үрөнчүлүк колго Буудай арпа, жүгөрү да азыр көбөйүп атат үрөн маселеси. Бирок бизде жанагыдай өзүбүздүн селекциялык жаңы сортторубуз болбогондуктан бизде негизинен эгер буудай менен арпанын үрөнүн өзүбүздөн чыгара алсак, көпчүлүгүн 70%, 80% биз өзүбүз Кыргызстандагы үрөн чарбалардагы үрөн менен камсыз кылсак, жүгөрүгө карага келгенде бул маселе абдан тескерисинен болуп калат да. Биз мунун 20-30%-ын гана өзүбүздүн баягы үрөн чарбаларын камсыз кылабыз, калганын баары бизде импорт үрөндөр да. Анткени бул гибридтик жүгөрү пайдаланып атат. Азыр улам жылдан жылга түшүндүрүү жогору гибридтер чыгып аткандыктан биздин
илимий мекемелери андай деңгээлге жете элек. Биздики эми андай. Талабек Алимбекович, бизде угуучубуз жазып атат. Сиз жогоруда айтып өттүк, жана парламентте каралып атат мыйзам долбоору деп. Ушул мыйзамга өзгөртүү толуктоо киргизилген турбайбы дейт. Кандай өзгөрүүлөр? Ошол биринчиден мындай өзгөрүүлөр киргиздик да, мурда баягы жаңы 19-жылы мыйзам киргенде ал жерде мына кандай өсүмдүктүн түрлөрүнө дотация берилет дегенде мында ат алып калган. Мына буудай, арпа, жүгөрү, картошка же башкалар деп. Анан калган өсүмдүктөр аталбай калган. Ошон үчүн биз биринчиден ошол өсүмдүктөрдүн кайсы өсүмдүктөргө дотация берүү тууралуу маселени башкача койдук ал жерге. Ошол өзгөртүүлөр. Анткени аны жылына мисалы үчүн азыр өкмөттө жылына жазгы талаа жумуштарына даярдык көрүү максатында токтом чыгат, өкмөт токтому. Жанагыдай ФСК 9-10 деген кредиттик маселе, насыялар берилет. Анан жанагы жер семирткичтер менен башкалар менен камсыздоо маселеси, күйүүчү майлардын маселеси камтылган токтом чыгат. Биз ошол токтомго мындай мыйзамга мындай биринчи өзгөртүү киргизди. Ошол өсүмдүктөрдүн түрлөрүн жылына ушул мамлекет аныктасын деген, өкмөт аныктасын. Анткени мисалы айтып койсок, былтыр бир өсүмдүктө мына приоритет болуп атса, кийинки жылы башка өсүмдүк приоритет болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул полномочияны өкмөткө өткөрүп бердик. Бул биринчи өзгөрүү болду. Экинчи жана мен айтып аткан эмени, дотациянын суммасын 15 күн ичинде баягы түшүмдү жыйнаганга чейин күтпөй эле 15 күн ичинде төлөп берүү маселеси каралды. Анан үчүнчүсү мамлекеттик мына айыл чарба министрлигине жанагыдай полномочия, бул эме ошо тиешелүү мамлекеттик органда аталып калды. Мамлекет ошол айыл чарба министрлигине ушул маселелерди тиги өкмөткө киргизүү полномочиясы берилди да. Мурда мисалы үчүн ведомственный бир эмелер болсо, азыр ушу айыл чарба министрлигине берилди да. Анан дагы бир өзгөчөлүк ал жерде жанагы дотация берилген үрөндүн баасы тууралуу. Мына ушул жерден конкреттүү мындай дыйкандарга маалыматты берсек да, бүгүн өлкөдө үрөөндүн камы канча, анан дыйкандарга берип баштадыңыздарбы? Берип баштасаңыздар канча сомдон берилет жана дотациядан кийин канча сомго алып калат дыйкандар? Ооба, бул жакта дагы угуучубуз жазып өтүптүр, ушул суроого эле улай. Үрөөн сакталуучу бункер бар, ал бункер бош турат деп дагы айтып атат да. Үрөөн сакталган бункерлерде кандай азыр? Мына кыска мен эми мындай суроо болгондо бир жалпылап мындай айтып кете турган болсомчу, мына мисалы үчүн биздин жазгы талаа жумуштарына буудай, арпа менен керектелүүчү көлөмү 65 000 тоннанын тегерегинде да. Анан анын азыркы күндө биздин дыйкандар мындай үрөөнгө пайдаланабыз деп бөлүп койгону бар да, 54 000 тонна. То есть анын 81%, 82% тегерегинде бөлүнгөн. Муну үрөөнгө пайдаланабыз деп. Бирок алар тазалана элек, жана үрөөн деген статус берип, жанагыдай бизден сертификат албаган мезгил азыркы күндө. Анткени мына бүгүн январдын 22 гана болуп калды. Жаңы тазалап атат да, анан биздин жанагы департаментке азыр көпчүлүк алып келдик экспертизага. Бул биринчиден, экинчиден жана баасы тууралуу айтсак, баазын жанагы эмеге токтомго, мыйзамга биз ошондой сунуш киргизип атабыз. Биринчиден бааны мурдагы мыйзамдын талаасында биз айыл чарба министрлигине, анан кийин антимонополия каршы агенттикке берилген да, бул экинчи кезекте монополия каршы агенттикке деп. Биз азыр ошол маселени башкачараак берип атабыз. Буну биринчиден алда баягы мурдагыдай эле өзүнүн функционалдык милдетине катары биринчи ошо антимонополия агенттик аныктап чыгыш керек болчу, министрликтин жардамы. То есть биринчи кезекте антимонополия туруш керек. Экинчи кезекте анан кийин министрлик өзүнүн жанагы үрөөн чарбалардагы үрөөндөрдүн өз наркын аныктагандан кийин биз сунуш беребиз. Албакта итак сунуш беребиз да. Азыр эми рыноктогу баадан анча көп айырма болбойт да. Бүгүн базарда үрөөндүн баасы канча болуп атат? Мына ошонун тегерегине негизделип түзүлөт да, туурабы? Анан дотация ошонун эсебинен берилет да. Мына ушул маселе боюнча мен ушул жерге мына полемика болуп келсе жакшы болот деп ойлойт элем. Анткени бизде негизи өзү баягы чү дегенде эле бааны аныктоодо, үрөөндүн баанын аныктоодо баягы ал илгери союздан калган
правиласы бар да, инструкциясы бар, аны изептеп чыккан. Биздин ошол убакта Эмне үчүн дагы деле Союздун инструкциясын колдонуп жүрөбүз биз? Жок, ал эми мындай да, үрөндө чыгарганда, мына суперэлита үрөнү чыгарсак, суперэлитанын ага тиешелүү андан көп затрат кетет. Аны биринчиден алганда сорт чыгарган жерден алат да, ал өтө кымбат болот. 50-60 сомго чейин чыгат, 80 сомго чейин чыгат да. Анан аны алып келип бир сыйра көбөйткөндөн кийин, бир жанагы кийинки жыл алгандан ал баягы суперэлитадан элитага өтөт да. Элита өткөрүп, анан кийинкиси биринчи репродукция өтөт. Ошондо затраттар кетет да, бул жана товардык буудайдан мурда бул дүйнө жүзү бар практика. Алайбек агай, кечиресиз, бүгүнкү күндө дыйкандардын көбү эле жанагы супер элитаны ала албайт. Биринчи репродукциядагы буудайдын үрөнүн алып жүрүшөт туура. Ошонун баасы жөнүндө эле сөз кылсак да азыр. Көбүнчө дыйкандардын колунан келген. Мисалы биз күзүндөгү баа боюнча биз үрөндүн баасын, буудайдын баасын 24 сомго койсок, күзүндө жана пандемиянын влияниясы болуп кетти, баа көтөрүлүп кетти. Анткени баягы жазында коюлган баа, мисалы үчүн ошо товардык буудайдын баасы 13 сом кести. 13-14 сом кезинде, 12-13-14 баягы регионго жараша баа болуп калган. Ошондон биз атталыкка жетип баа коюлганда, себеп дегенде жанагыдай илимпосттон чыгарган сорту, мисалы супер элита жанагыдай товардык буудайдын баасынан 250% көп болуш керек деген процент бар. Бул дүйнө жүзүндө ушундай практика. Аны койгондо тигинин баасы 60 сомго чыгып кете турган болуп калды. Анан биз аны андай баягы бир мында чеке коюп, муну ориентир кылып. Анан кийин биз үрөн чарбалардан бир 10 чакты Кыргызстан бар жериндеги үрөн чарбаларын өздүк наркын алдык да. Анан ошого мына теңеп туруп байлап койдук. Анткени алар деле өздөрүнүн региондогу да товардык буудайдын баасынын үстүндө коюлат да. Мисалы жанагыдай эле айтканда ошол товардык буудай 12 сом, 13 сом болуп атканда биз 21 сом койгонбуз жазында. Күзүндө ал 24 сомго чыкты. Ошонун 30% дотация болот да туура. Мисалы үчүн 24 сомго чыкса, анын 8 сомун өкмөт төлөп берет, 16 сомго дыйкан алат да. 16 сом төлөп. Ошону кайдан алса болот эми дыйкан барып, айыл өкмөткө кайрылыш керекпи же кайда кайрылыш керек? Процедурасы боюнча ошо жанагы дотация жөнүндөгү мыйзамга ылайык, анан кийинки ошол мыйзамды ишке ашыруу боюнча өкмөт токтомуна ылайык ошол дотациялык үрөн керек болгон дыйкан айыл өкмөтүнө барып, мен ушундай баланча сорттогу үрөн алат элем деп, айыл өкмөтү эмес да, райондук агрардык өнүктүрүү башкармалары ошого заявка берет да. Анан ал эми ошол бүгүнкү күндө демек берип башташ керек. Берип атат. Азыр берип атат. Азыр эмес, муну күздөн баштап эле келип баштады. Дыйкандар берген баягы өтүнүчтүн баарын канааттандырууга мүмкүндүк барбы же? Бар, азыр бар. Себеп дегенде мындай болуп атат да, ошол заявканын баарын министрлик чогултуп алып туруп, анан ал жерде мисалы үчүн Нарын областынын бир дыйканы мондай сорт керек мага, мындай категорияда, мындай репродукция десе, министрликке ошол заявка түшөт да, министрлик карап көрөт. Ушул сорттогу, ушул репродукциядагы үрөн кайсы региондо бар. Анан алар баягы квота берет ошол районгочу. Мисалы үчүн Кошкор районунун дыйканы кайрылса, ал үрөн мисалы үчүн Жайыл районунда болсо, министрлик айтат, силер келип Жайылдан аласыңар деп. Мынакей Талайбек агай, ал жагы түшүнүктүү болду. Эми айтсаңыз, өлкө боюнча 109 үрөн чарбасы бар экен да. Анда өндүрүлгөн мындай үрөндүн сапаты кандай? Анткени өткөндө эле жогорку кеңеште талкууда бир катар сындар айтылды. Биринчи репродуктивдүү буудайды алып келсе, эккенден кийин күтүлгөн түшүм берилбей калып атат депчи. Анан сиздер ошого бир кандай көзөмөлдү жүргүзөсүздөр, лицензияны кайра тартып алган учурларыңыздар барбы? Ошол үрөндү сыноодон бир өткөрө турган ишканалар барбы? Ошол ишканалар как раз биздин департаментте да. Маселе мындай да, жанагыдай үрөндү биз мындай эме алып келсек, анан мындай чыгып калды деген дыйкандарыбыз кичине бир аз туура эмес информацияны берип атат. Кепилдик бар демек. Мен мисалы как ушул департаменттин директору катары гарантия бере алам, кепилдик бере алам. Азыр угарманыбыз байланышка чыгып калыптыр. Балким суроо ушул жөнүндө болор. Угуп жатабыз сизден. Алло. Менин сурайын дегеним ат баштан чыгып атам. Испарсеттин үрөнүн бир жакта турга испарсет жакшы, испарсеттин үрөнү кайдан алсак болот, баасы кандай болот болду экен. Буга дотация барбы деген суроо кошолуп, схемага байланыштуу. Азырынча испарсеттин үрөнүнө дотация жок. Азырынча мына биз жанагы мыйзамга кирген жана өсүмдүктөрдү айтып атпайбызбы? Анын ичинде буудай, арпа, жүгөрү, картошка, жана фасоль, картошка кирген эмес, фасоль кирген,
анан жана май өсүмдүктөр кирген да. Анан ушул маселени биз алыш үчүн жанагыдай токтом киргизип атпайбызбы? Азыр мыйзамга өзгөртүү кирип атат. Анан экинчиден эспарсеттин үрөнү бизде негизинен чүйдө бир аз өндүрөт да, анан негизинен мына көлдө, ысык көлдө өндүрөт. Баазы азыркы күндө мага жеткен маалымат боюнча 80 сом, ушу 70-80 сом тегерегинде ысык көлдө. Анан бул аксакалга айтып коет элем, эгер сизге ошондой үрөн керек боло турган болсо, сиз кайсы Ат баш району деди, Ат баш районунда биздин департамент экспертизанын бөлүмү бар да. Ошого кайрылса, анда бизде ар бир жумада кайсы жерде эмне үрөн сатыкка чыкты, кандай базада телефону менен болот. Биздин сайтта да бар да. Сайтка бар, эми бул аксакал сайтка кире албаса, ошол эле биздин бөлүмдүн өкүлүнө кайрылса, ошол айтып берет. Талыбек агай, эми убактыбыз да чектелип баратат, анан сиз жогоруда 11 мамлекеттик үрөн чарбасы бар экенин айттыңыз. Андан тышкары деле жана 109 деп саналып аткан үрөн чарбасынын баарында эле мамлекет башында жерди берип, аларга бардык шарттарды түзүп берди, субсидиялады. Андан кийин аларга насыяларды берип кечип ирди, туурабы? Анан жыйынтыктап айта турган болчу болсок, бүгүнкү күндө үрөн чарбаларынын мындай сиздер мындай карап мындай саны бар, сапаты жоктору болсо кыскартарыңыздар да айттыңыздар, ошол иш качан ишке ашат? Мына биринчи күндөн баштап мен айтпадым, 20 январда министрликтин буйругу чыкты да, комиссия түзүлдү. Ал комиссияга биздин департаменттин, министрликтин кызматкерлеринен башка жана биздин чоң үрөн чарбалардын өкүлдөрүн да киргизишти. Андан тышкары райондогу, областтагы жанагы администрациянын губернатордун замдары да. Ушул жерден жанагы мамлекеттик асыл тукум чарбалары да бар да, алар деген мамлекетке карыз бойдон калып атышат да, ошондой эле маселе барбы мамлекеттик үрөн чарбаларында? Мамлекетке карыз болуп эле келаткан? Эми үрөн чарбаларда эле бар. Мен айтып аткан себебим мисалы үчүн мен билгеним мына Баткен областында 4 үрөн чарба бар да. Булар өмүр бою эле карыздан кутула албай, кутулгусу да келбей, булар өздөрүнүн иштеп аткандыктан биз 2 жылдан бери маселе коюп келатабыз. Мына срок коюлган, мына эгер быйыл баягы мындай жылыш болбосо мамлекеттин карыздан кутулбасына баягы менеджерлерди, мындайча директорлорду жумуштан алабыз деген. Мына мен айтып коет элем, мына 20 январда буйрук чыкты, понедельниктен баштап комиссия иштей баштайт. Ана ушул жерде алар точно айтат болду. Или директорун оңуштурабыз ана мамлекеттик үрөн чарбадан, же болбосо статус алынат да. Башка вариант жок ал дейт. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт дагы чектелип калды. Сизге атайын убакыттап таң эрте 1 радионун түзөтүлүнө келип маек куруп маалымат бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул боюнча дагы кененирээк эфир кылышыбыз керек экен, Назира. Угуучулар дагы абдан кызыктуу суроолорун берип жатышты. Биз таңкы бурулуш программасынын бүгүн 22 январь жума күндөгү чыгарылышын аяктайбыз. Студияда студияга кошумчаңыз барбы? Бир ооз. Мен жанагы үрөнүн сапаты тууралуу деп айтып атпайбы? Ушу сапаты тууралуу кимде мына претензия болуп, мында айта турган нерсе бизде ачык телефон бар да, 54 22 25 деген. Чалышса мен гарантия берем, биздин сертификатталган үрөндө биз кепилдик беребиз. Жок деп атасыз, Маселе башкача да, сертификат албай туруп кеткендер болот. 54 22 25 номер экен. Студиябызда айыл чарба өсүмдүктөрүн экспертизалоо департаментинин директору Талайбек Айдаралиев болду. Ушуну менен таңкы бурулуш соңуна чыгууда. Сизге рахмат. Биз сиздер менен кайрадан жолугушканча деп коштошобуз.